Саламатсыздарбы, урматтуу медиа көрүүчүлөрүбүз. Бүгүн 22 январ 2026 жыл мектебибиздин социалдык педагогдору менен маектешмекчибиз. Саламатсызбы эшке? Саламатчылык. Биз медиа каналдан сиздерге кыскача суроолор менен келдик эле. Ошол суроолоруңузга жооп берип койсоңуз. Келиңиз отуруп алыңыз. Социалдык педагогдун мектептеги негизги милдети эмнеде? Социалдык педагогдун негизги милдети социалдык жактан корголушун камсыз кылуу жана коомго ийгиликтүү көмөк көргөзүү. Окуучулар сиздерге көбүнчө кайсы маселелер боюнча кайрылышат? Окуучулар бизге көбүнчө үй бүлөлүк көйгөйлөр тууралуу кайрылышат. Ата эне менен түшүнбөстүк, ажырашуу, коомдук мындай камкордук жетишпеген учурларда көбүнчө бизге кайрылышат ошол суроолор. Саламатсызбы эжеке? Сизге дагы кыскача суроолор берсек, ошол суроолорго жооп берип койсоңуз. Саламатчылык, макул жооп берейин. Ата энелер менен кызматташууда кайсы ыкмалар натыйжалуу? Ата энелер менен иштөөдө ата эне менен жекече сүйлөшүп, окуучулардын көйгөйлөрүнү чечүү, анан бул көйгөйдү чечүүдө биз купуялыктуу сактоо менен ата энелердин ишенимини ишке ашырабыз да. Азыркы учурда кандай көйгөйлөр болуп жатат? Азыркы учурда бизде эң орчундуу көйгөй бул дагы эле ушул миграция. Миграция бизден жоюлбастан жылдан жылга көбөйүп баратат. Бул укук бузуулар, зордук зомбулук, окуучулардын зордук зомбулукка кабылышы, кылмыштуулукка барышы, бизде ошол көйгөй болот да. Ата энелер өзүнүн гана максатын көздөп бул жерде баласынын эмнеге кызыктар, эненин мээримине зар болуп жатабы, эмне көйгөйлөрүн көңүл бурбай эле өзүнүн кызыкчылыктарын ойлоп миграцияга бара жатышат да. Бизде эң орчундуу көйгөй ошол болот. Себеби бул зордук зомбулук, кылмыштуулуктар ушул балага жакшы көңүл бурулбоо, мээримдин эң негизгиси бул балага мээрим, бул ата энесинин мээрими болот экен да. А витамини деп коет экенбиз буну. Балага эгерде ошол А витаминдери жетпесе, бала мындай агрессивдүү, өзүнүн ичиндеги энеге болгон сагынычын, энеге болгон айта албаган бир сыр сөздөрүнү бир жаман жактары менен чыгарышат экен да. Же бир кылмыштуулукка барат экен, же бала зордук зомбулукка учурап калат экен. Аны атасы карап калбайт да. Атасы карап калган учурда дагы бир энедей мээримдүү боло албайт да ата деген. Эненин мээрими өзүнчө бир башкача. Ошол себептен көбүнчө балдар ошол аталарынан катуураак запкы уруштарды ээрчитип калганда, булар ошондой учурларда бизде окуучулар кайрылышат.
мен апамды сагындым, атам үйгө баргым келбей жатат, атам менен тургум келбей жатат, эжем апамдын сиңдиси бар, ошол менен жашагым келип жатат, же болбосо бир тууган агам бар, аны менен жашагым келип жатат, үйгө баргым келбей жатат деп ошондой көйгөйлөрдү айтышат окуучулар дагы. Ошол көйгөйлөрдү чечүүдө биз класс жетекчиси, бизге эң биринчи жардамчы класс жетекчи болот. Класс жетекчи менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Анан класс жетекчи ошол баланын апасы менен сүйлөшөт дагы, баланын коопсуздуу каерде жашагысы келген жерге жайгаштырууга аракет кылабыз. Ошону ата энелерге кандай кеңеш берет элеңиз? Эми ата энелерге кеңеш бергеним ушул баланын укугун тепселебестен, балага жакшы тарбия берип, ошол эң негизги тарбия бул үй бүлөдөн башталат да. Анан ошо балдарга жакшы мамиледе болуп, балдарга мээримин төгүп, ар дайым камкор болуп жүрүшүн каалар элем ата энелерге. Чоң рахмат. Окуучуларга жана ата энелерге кандай кеңеш берет элеңиз? Ата энелерге мындай кеңеш бермекмин да. Биринчи учурда баланы сүйүү. Баланы сүйгөндө гана ата эне балага эме бере алат да, мындай тарбия, баардык жокту бере алат. Ошон үчүн биринчи учурда ата энени баланы сүйүү жөнүндө айтмакмын. Жана баланы башка балдарга салыштырбоо. Башка балдар менен салыштырганда бала дагы салыштырганды каалабайт экен. Ошон үчүн ар дайым балага өзүнүн гана жетишкендиктерин мактап, ошол бала менен көбүрөөк сырдашканды, көбүнчө балага кайсыл учурда болбосун баланы угуу, же ошол бала менен дос болуу. Дос болгондо дагы ата эне ошол бала ар кандай иштен алыс болот, жана тарбиясы дагы туруктуу болот. Окуучуларга насаатым, окуучулар азыркы мезгилде көбүнчө интернет тармагына көп багылынып кетишти да, интернет тармагына. Ошон үчүн окуучуларга айтат элем, интернет тармагындагы мындай пайдалуу гана пайдаланыш керек дагы, чектөө менен гана. Ата энелерге дагы ошону айтмакмын да, интернетти балага чектөө менен гана пайдаланганга уруксат берсеңиздер деп. Ошол баланы мисалы үчүн көпчүлүгү азыр ата энелер балдарды бири-бирине салыштыруу менен баланы укугун деп элеп, анан балдарга эме кылып коюп атабыз да. Анан ата энелерге айтат элем, күнүмдүк же болбосо күнүмдүк режимди түзүп алып, бала менен чогуу биргеликте күнүмдүк режимди түзүп, ошого баланы дагы кошуп, баладан мындай кеңеш сурап турсаңыздар ал деле жакшы болмок деп айтат элем ата энелерге. Рахмат эжеке. Мугалимдер менен окуучулардын арасында кандай иш-чаралар өткөрүп жатасыздар? Буга чейин иш-чаралар өткөрдүңүздөрбү? Ооба, буга чейин иш-чаралар болуп жатты. Биз көбүнчө мугалимдер жана окуучулардын арасында көптөгөн иш-чаралар болду буга чейин. Анан ошол негизгисин айтсам, биз мындай кыздар кеңеши менен, анан балдар кеңеши менен иш-чараларды өткөрүп жаттык. Ал жерде укук бузуулар, зордук зомбулуктар жөнүндө болду. Анан жолдо жүрүү эрежелери жөнүндө иш-чараларды өткөрдүк ИДН кызматкерлери менен кошо. ИДН кызматкерлери менен кошо дагы бир нече иштерди жасадык. Чоң класстарды өзүнчө бөлүп алып, 10-11 класстын балдарын укуктар жөнүндө, мыйзамдар жөнүндө дагы иш-чаралар болду. Ар бир классты өзүнчө класс боюнча бөлүп алдык да, себеби окуучулар ар бири мындай билсин ошо милдетини, укуктарды, кандай укуктар, мыйзамдар бар, жолдо жүрүү эрежелери боюнча дагы өттүк. Ошол жерде ИДН кызматкерлери менен ошондой иштерди жүргүзүп жаттык. Жана булдан кийин дагы эртең никеге туруу ушундай иш-чараларыбыз бар алдында. Бизде медайым дагы эмне кызматтарды аткарат. Медайым менен дагы кызматташабыз, себеби ал бизге кыздар кеңеши менен, балдар кеңеши менен дагы иш алып барганда медайым өтө чоң жардам берет да бизге. Алардын тазалыктарын, жүрүм-турумдарын, өздүк гигиеналарын, бүт ошолорду сактаганга медайым бизге көмөкчү болот. Рахмат.
Анда эмесе биздин сиздерге бөлүнгөн убактыбыз аяктап баратат. Сиздин жыйынтыктоочу сөзүңүз. Мектептин соцпедагог катары мектеп, ата эне, бала ушулар баардыгыбыз биргеликте тыгыз байланышта болсок, ата энелер мектеп менен, класс жетекчилер менен, соцпедагогдор менен ар дайым тыгыз байланышта болсо, ошол учурда гана биз ийгиликтерди багындыра алабыз. Баалуу кеңештериңиздер үчүн чоң рахмат. Биздин балдарыбыздын келечеги үчүн кылып жаткан эмгектериңиздердин осурун көрүңүздөр.